Саламатсыздарбы. Эмеси Геошунду программасы. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн Матраимовдун үй бүлөсүнүн арызы менен 3 маалымат каражатына каршы сот башталды. Алар Азаттык күн алгысы, Жаштардын клуб порталы жана 24 KG маалымат агенттиги. Донун жалпы баасы 60 миллион сом. Сот Жылдыз Ибраимова бүгүн сот ишин сөткө жана видеого тартууга уруксат берген жок. Конечно, отказ в проведении фото и видеосъемки. Албетте, жарандык иштер менен байланышкан мыйзамдар боюнча сот андай фото же видео тартууга тыюу салган чечим чыгара алат. Бирок кандай иш болуп жатканы, доо эмне жөнүндө экендиги, анын коом үчүн мааниси канчалык экенин, жоопко тартылып жаткан 3 маалымат каражатынын коомдогу ордун эсепке алып, сот уруксат берсе деле болмок. Сот иши ачык айкын өтсө, коом үчүн да пайда болмок. Судебный процесс он должен был проходить открыто, гласно. Мындан 10 эле күн мурда Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева соттордо видео фиксация киргизилип жатат жана андай иштерге жакында аймактар да кошулат деп мактанды эле. Бишкектин сотторунда видео аспаптар мындан 2 жыл мурда эле орнотулган, бирок баары бир соттун жүрүшүн биз видео аркылуу көрө алмак турсун, сотко келген операторлор да эмгиче ишти видеого тарта албайт. Ибраимова бүгүн соттошуп жаткан тараптарга кайрылып, ишти ортомчулук аркылуу чечүүгө алар даярбы деп сурады. Матраимов тарап эгер журналисттер мурда жазгандарын жокко чыгарса, доо арыздарды кайтарып алууга алар даяр экенин айтты. Доо коюлуп жаткан тараптын адвокаттары болсо, бул сунушту талкуулоо үчүн убакыт сурады. Эмки жыйын 20 январга дайындалды. Мындан 2,5 жыл мурда бийлик Занозаны соттоп жатканда, бир дагы сот ортомчулук тууралуу бир да сунуш кылган эмес. Ортомчулук тууралуу мыйзам болсо, дал ошол 17-жылдын жай айларында сот иштери кызып турганда кабыл алынган. Ал кезде дагы биринчи эле сот жыйындарында 5 доо арыздын ар бири боюнча маалымат каражаттарынын банк эсептери гана жабылмак турсун. Журналисттердин үйлөрү да камакка алынган. Ал жылы президент Атамбаев Заноза сайты менен кошо Атамекен партиясынын кызматкерлери Талагүл Токтокунова менен Канат Азизди жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованы соттоп, жалпы өлчөмү азыркыдай эле 60 миллион сомго жеткен доо арыз берген. Азаттыктын ал кездеги жетекчилиги Прагадан учуп келип, Атамбаев менен жолуккандан 1,5 ай өткөндөн кийин Атамбаев доо арызын кайтарып алган. Азыр болсо Азаттыктын президенти Бишкекке келген жок жана радио соттошууга даяр. Ага коюлган доо дээрлик мурдагыдай эле. 17-жылы 20 миллион, азыр 22,5 миллион сом. Анда дагы Азаттык жалгыз эмес болчу, бирок башкаларды таштап салып соттон чыга берген. Мүмкүн анын себеби ага чейин Азаттык Атамбаев менен Фарид Ниязовду мактаган макалаларды чыгарчу. Сот башталар алдында болсо антпай калган. Азыркы сот башталарына 2 күн калганда, аны билип, сотко берилген маалымат каражаттары 17 декабрда Раим Матраимовдун мүлкү тууралуу макала жарыялады. 15 жана 16 жылдары анын үй бүлөсү бардыгы болуп 15,5 миллион сом тапкан экен. Бирок Раимдин аялы Уулкан өзү социалдык тармактарда жарыялаган сүрөттөргө караганда, анын колундагы билезиктердин баасы эле 1 миллиондон ашкан. Бул макала жарыяланары менен ал маалымат каражаттарына каршы DDoS чабуул башталган. Компьютер роботтору 1 секундтун ичинде 1 миллиондон ашык жолу сайтты ачууга аракет кылгандыктан анын сервери чыдабай бузулуп калат. Журналисттер уюмдары бүгүн атайын билдирүү таратып, бул аракетти маалымат каражаттарына каршы жасалган дагы бир басым деп чыкты. 2 жылдан кийин айрым маалымат каражаттары ортосунда азыр ынтымак пайда болду. Жана сот иштери үчүн себеп болгон макалаларды алар көчүрүп, өз сайттарында жарыялап жатат. 17-жылы болсо журналисттер кайсы макала үчүн, кайсы сөздөр үчүн соттолуп жатасыңар деп сурап да койгон эмес. Азаттык менен башка маалымат каражаттары мындан арадагы Матраимов менен анын үй бүлөсүнө каршы чабуулду уланта бере тургандай. Системанын талуу жери табылгандай. Ошондо саламаттагыңыздар.